Анара Молдалиева 15 жашта, 9 класста аяктоо алдында турат. Келечегинде чоң комузчу болууну самагаңыз бүгүн иш-чарага катышуучу да конок катары да чакырылган. Бүгүн келгендерге мен бала кербез деген күнү чертип берем. Адамдардын көңүлүн болушунча көтөргөнгө аракет кылам. Анара сындуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бүгүн Базаркоргон райондук маданият үйүнүн көрүүчүлөр залында конок катары олтурушат. Келгендердин көңүлүн алган ырчы Малика Адем 3 жылдан бери мына ушундай кайрымдуулук иш-чарасынын демилгечиси болуп келет. Жылына 3 жолу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн белек таркатат. Анткени өзү да эне болгондуктан айырлуу балдарды карап жаткан эне түйшүгүн сезе билет. Концерттерге да бара албай калат, мисалы. Ошон үчүн атайын ушундай концерттерди ойлоп тапканбыз. Быйыл уже 4-жыл болуп атат буюрса. Жылдан жылга ушул балдарыбыз көбөйүүдө. Бүгүн дагы саналуу адамдар чакырган болчук, 50-ге жакын окуучу. Анан тең жарымы келбей калды да, тилекке каршы. Үйлөрүнө барып, тоже ушинтип бырдап, белектерибизди тапшырып келебиз. Жагымдуу ыргүүлөр, алардын дарегине айтылган жакшы сөздөр үчүн балдар гана эмес, ата-энелер да кубанычта. Андан калса азыркы Рамазан айындагы кайрымдуулук иштер жакшылыкка шерик. Кайрымдуулукту ушунчалык колдойм. Бирөө менден консультация алып, кеңеш сураса дагы, башка жагынан дагы жардам беришке жан тыным менен аракет кылам да, себеби жон терим менен ошол нерсени сездим, билдим. Анан ошо эми азыр дагы биз ошол пересадка болгонубузду, пациентти дагы, донорду дагы сыйлап чакырганына терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү маанай менен быйылкы ачык жаша балачак кайрымдуулук иш-чарасы старт алды. Жыл соңуна чейин дагы 2 жолудан уюштурулат. Башкысы балдардын амандыгы, кубанычы уюштуруучулар үчүн чоң дем. Эске салсак, райондо мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 5100 болсо, 18 жашка чейинкилер 900 түзөт. Гүлжина Мөндоева, Манас Назаров, Базаркоргон району.